ММА дүйнөсүндө жылдын беттеш аталып жаткан Хабиб Нурмагомедов менен Конор Макгрегордун кармашынын алдында ата мекендик мушкерлердин оюн билдик. 6 октябрда өтчү беттештен эмне күтүп жатасыз жана ага сиздин болгон божомолуңуз деген суроого жооп алдык. Айта кетсек, Бусурманкул Абдибайыт уулу орусиялык спортчу утат десе, Улан Касымбеков жеңишке ирландиялык мушкердин мүмкүнчүлүгү жогору деп билдирди. Ал эми калган спортчуларыбыз эмне дейт? Анда эмесе кеттик. Бул кызыктуу видеону толугу менен YouTube'дагы Топ Спорт ТВ KG каналынан көрсөңүздөр. Албетте, сиз да өз божомолуңузду жазууну унутпаңыз. Эгерде биринчи пока жакшы сергек болуп турган мезгилинде Макгрегор өзүнүн бул классикалык эмес өзгөчөлүгү бар, ыкчам, ылдам, түшүнүксүз уруу ийген, тээбиген жактары бар Макгрегордун. Ошол жактарын туура колдоно алса, Хабибке бир тиш көрсөтө алышы мүмкүн да. Эгерде ошол өзүнүн белгисизден ыкмаларын колдоно алганы өтүп кете турган болсо, уже балким калыстардын чечимине чейин жетпей эле Хабиб муну 2, 3, 4 раунддардын ортосунда эле Хабибтин дагы билебиз, эң жакшы күрөш боюнча позиционный борьба, контроль абдан күчтүү экенин билебиз. Муну талыкпай, муну күчтүү жактарын бастыртып, ground and pound деп коет, ошо контроль позиционный борьбасын койсо, ошо добивание менен утуп көш мүмкүнчүлүктөрү чоң да. Хабиб утуп кетиши бул жактан көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошону менен бирге спорт деген спорт. Так, менин жеке оюм бул Конор менен Хабибтин ортосунда аябай кызыктуу мастерлердин, чеберлердин ММА боюнча эң жакшы, эң даражалуу беттеш болот деп эсептейм. Экинчи суроого экөөнүн мелдеши боюнча, бул мелдеште менин жеке оюм 5 раундка созулат. Судьялардын калыстардын чечими менен, судейский решение менен, минимальный преимущество менен Хабиб Нурмагомедов утат деп ойлойм. Хабиб менен Конордун ою боюнча эмне дейсиз? Хабиб утат буюрса. UFC'де биринчи мусулман чемпион болот деген ишеничтебиз. Анан бой боюнча Конор өтө опасный соперник, бирок Хабиб өтө акылдуу, өзүн аяган боец болгондуктан биринчи, экинчи раунд Конор атака кылат. Мен Конор түшүрүп кое албаса эле Хабиб утат да. 4 раундда буюрса Хабибтин тарабында болот жеңиш. Хабиб менен Конордун боюнан мен эч нерсени деле күткөн жокмун. Мен ойлойм, бул биз ойлогондой бой болбойт. Биз ойлоп атпайбыз, аябай кызыктуу болот. Менин оюмча анчалык кызыктуу болбойт да, кызыксыз болуп калат деп ойлойм. Менин оюмча. Менин божомолум боюнча экөөсү тең аябай татыктуу, экөөсү тең жакшы спортчулар да, экөөсүн тең баалайм, экөөсүнүн стилин дагы, өзүнүн алып жүргөн, өзүнүн спортко ушунчалык берилген жакшы спортчулар да, спортко өзүн бүт арнаган жакшы спортчулар, экөөсүн тең баалайм. Ким утат, ким утпайт, аны 50/50 деп ойлойм, анткени экөөсүндө тең шанс бар. Менин оюмча кимиси шансты туура колдонуп кетсе, убагында ошол утуп кетет деп ойлойм. Анткени экөө тең бири-бирине аябай татыктуу спортчулар да, ошондуктан бир аз кызыксызыраак болот. Бирөөсү слабыйраак болуп, бирөөсү күчтүүрөөк болсо, анда нокаут болуп же ушундай аябай кызыктуу болот да. Экөөсү тең күчтүү болгондо көбүнчө экөөсү тең өзүн коргонууга, экөө тең коркуу сезим болот, экөөндө тең аябай катуу коргонушат. Ошондуктан кандай десем, бир аз скучный бой болот. Бул деген 50/50 болот, эми
физический технический жактан алганда да, менин оюмча бул Конор аябай акылдуу, Конор Макгрегор акылдуу мушкер, ошондуктан мен ойлойм Конор шансы туура колдонуп Конор утуп кетти. Анткени Конор Хабибде аябай давление көп болот, уят болуп калбайын деп корк. Негизи эле кавказецтерде ушундай жактар болот да, бул элге уят болбойн деп коркушу мүмкүн ушундай. А Конорго алга баары бир. Булай берсе Хабиб утат, Хабиб. Күрөш жактан деле күчтүү. Мусулман аңчысы деген. Хабиб партерден утат Кудай берсе, партерге базы болду. 5 раунд кадайм. Шанс келсе Хабиб кантип жеткирбей уруп салышы мүмкүн да. Бирок Хабибтин айткан сөзү бар, доказай ошо. Мен аны наказать кылгым келет деп. Ошо Хабиб утат кыскасы. Кандай ана болсо да утат да, короче, утуш керек Хабиб. Мусулмандарга доказать эме кылыш керек да, короче. Утат. Бойду чындап эле бүтү дүйнөдөгү ММА сүйүүчүлөрү, спорт сүйүүчүлөрдүн баары эле күтүп жатышат эми 6-октябрда. Ошол экөөсүнүн беттеши чынында экөө тең жиберчиликтери бийик мушкерлер болгондуктан. Менин прогнозум, эгерде бой 3 раундтан көпкө созулган болсо анда Хабиб Нурмагомедов утуп кетет го деп себептегенде, күрөштүн ыкмалары менен Конор 5 раундга чейин бир темпте күрөшүп турбай кылыш керек да. Остановкасы жетпей калат го деп ойлойм. Эгерде Конордо деле жакшы шанстар бар, биринчи, экинчи раундтарда Хабибке жакшы пакада айткан болсо, ошодан. Менин прогнозум скорее всего Хабиб утат. Жду зрелищного боя. Хочу, чтобы, если честно, этот бой продлился всю дистанцию, все 25 минут, потому что это противостояние на самом деле ударника против борца. Вот, и поэтому жду, наверное, чтобы продлилось это все 25 минут. Насчет прогноза по бою Хабиб против Конора, ну вы знаете, я даю 60/40. 60% даю, что выиграет Хабиб, 40% на Конора. Потому что 40% почему? Потому что Конор, у него проблемы с функциональной стороны и с физической, как бы. Вот. А у Хабиба в этом плюс. Если Хабиб переведет бой в партер, то, конечно, у Конора будут большие проблемы. Но если Конор попадет, то Хабибу тоже как бы будут какие-то у него проблемы. Поэтому я даю вот 60/40. Мой прогноз такой. Октябрда Конор Макгрегор менен Хабибтин таканса эле урушат го дейм. Если Конор нокаутка албаса, таканса урушуп Хабиб утат, по-моему, по очкам.